күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабалары менен отурат эле дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу турган сахабалардын көзү ушундай бир жаш, күчкө толгон, кудуреттүү бир жигитке көзү түштү дейт. Ал жигит ушундай эртелеп, шашып кетип атты дейт. Факалу. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары Пайгамбарыбызга карап айтышты дейт. Ey аттың ушул жигиттин күч кудурети, жаштыгы Алла жолунда иштетилгенде кандай жакшы болот эле деп жанагы шашып эрте шашып бара жаткан жигитти карап сахабалар Пайгамбарга ушундай деп айтышты. Ла тaqulu hada. Бул нерсени силер айтпагыла дейт. Эгерде бул жаш жигит дейт үйүндө кичинекей баласы бар болуп, ошол кичинекей баласына адал рызкы таап берейин деп шашып эрте жолго чыгып бараткан болсо дейт, анда бул жаш жигит Алла жолунда бараткан болот дейт. Эгерде бул жаш жигит шашып бараткан жаш жигиттин карып калган ата энеси бар болгон болсо дейт, ошол ата энесини жакшылап кийиндирейин, ичирейин деп, ошолорго адал рызкы табайын деп эртелеп шашып бараткан болсо дейт, анда ал жаш жигит Алла жолунда бараткан болот дейт. Эгерде бул жаш жигит дейт өзүнүн нафсини, өзүнүн рызкысын адалдан тойгозойн, адалдан табайын деп ушинтип эртелеп шашып бараткан болсо дейт, анда бул жаш жигит Алла жолунда бараткан болот дейт. Эгерде бул жаш жигит дейт ушул эрти менен шашып бараткандагы максаты рия кылыш үчүн болсо дейт, ел көрсүн мени, мен ушундаймын деп элге көрсөтүү үчүн өзүн, же болбосо ушундай элдин арасында бир сыймыктануу үчүн боло турган болсо дейт, ал шайтандын жолунда баратыптыр дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип жанагы сахабаларга кетип жаткан жаш жигиттин максатын бир топ жоруп айткан экен.